Ата-энесинин тарбиясынан улам ушинтип көчөдө сандырак болуп жүрүшөт. Албетте, сен жайып буларды таратып жатасың деп мени шылдыңдап, же болбосо күлүп, же жаман көргөн адамдар болсо, мен айта кетчү нерсем, булар өздөрүнүн дабын эле жарыя кылып алышкан. Мен бул видеороликти сабак катарында гана чыгарып жатам. Көпчүлүк кыздарга, ошондой эле эркектерге да сабак болсун. Албетте, ушинтип жүргөндөн не пайда? Эч качан мындай жол менен жакшы күн көрбөйсүң. Дайыма жашоң караңгылык менен өтүп кетет. Күйөөсүнүн көзүнө чөп салгандар, бийлеп, жаман адат кылгандар, булар өздөрүнө гана зыян келтирип жатышат. Албетте, сиз оюңузду комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Достор, азыр бул Элханга, мынакей. Бул Элхан кичинекей биздин бөбөк 12 жашта. Азыр мына бул жерде турган каражат, мынакей, сиз көрүп турган. Бул жерде 1,5 миң доллар жана ошол менен баарын эсепке алып туруп, мына Сбербанктан чогулган каражат баарысы, мына достор, 2 миллион сом 600 миң, ошондо 2 миллион 600 деги эле бул жерден баарын кошуп, эл сомдон Сбербанктан бардыгы чогулган акча бул жерде турат. 2 миллион 700 миң сом турат бул жерде. Эми мен айтайын дегеним, дагы да азыр Элхандын ден соолугун жакшырышына, Кудай буйрса достор, бир чым-чым этсек, 10 миң долларда чогултсак, Элхандын, мен ойлойм, Кудай буйрса, дагы да ден соолугу жакшырып, Апазали бүгүн учуп келет достор. Бүгүн учуп келет Апазали. Ал ушу жерде, сиз турган ушу жерде туруп, Элхан экөөбүз тапкан жерден видео таптык. Кече күнү дене мүчөсү ийрип, жашоодо уктаса уйкусу тынч болбой турган биздин замандашыбыз ушул Апазали бүгүн түп-түз мекенине басып келатат достор. Аны эртеңдери сиздерге да чагылдырабыз. Бүгүн мен ойлойм, ушул жерде турган кичинекей менин бөбөгүм, бул Элхандагы могул турган турушунда кечинде жатышта кыйналып, жашоодо жашашлыкта оор күндү өткүзүп жаткандыгын көрүп, мен да кайдыгер болбостон ушул эне көз жашын сүртүп, бул Элханды буйруса жакшырып кетишине деп чакырып кылдык. Силерге рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Видео башталардан алдын эле бир дана лайк басып, каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Себеби мен сиздерге бүгүн жардамга муктаж болуп турган жаранды сиздерге көрсөтөтөм. Ким ушул муктаж инсанга колун созуп жардам берсе, кыяматта Аллах Таала ал адамга эң чоң неаматтарын, жакшылыктарын берет. Сиздерге видеонун алдында айта кетчү бир жакшы кабарым бар. Бир күнү бир жигит айтып жатат: мен дүйнөдө эң көп күнөө жасаган адам элем. Эч бир адам анчалык күнөө кылбаса керек деп ойлойм. Уурулук кылат элем, зына кылат элем, кыскасы бардык жаман иштерди мен жасайт элем. Анан бир күнү жолдо барасам, бир жетим калган бечара жаш бала алдымдан чыгып акча сурады. Бир нерсе алып жегенге акча бериңизчи деп. Анан мен ойлонбой эле макул деп 100 сомдой эле акча берип койдум. Ошентип чарчап үйгө келип эс алып, эми диванга олтуруп анан жаттым эле. Ошол бойдон уйку мени тартып кетти. Түшүмө махшар майданы кирди. Кыямат күн башталып кетиптир. Адамдар ызычуу, мен таң калып эле турам. Анан мени суракка чакырышты. Албетте менин күнөөм көп эле. Таразада күнөө жасаган жагым, жакшылык кылган жагымды көтөрүп калды. Ошентип мени Аллах Таала тозокко буйруду. Периштелер мени сүйрөп тозоктун эшигинин алдына келгенде, жанагы бала алдыбыздан чыгып, жолубузду тосуп алды. Кач жолдон, бул адам тозоктук болду деп периштелер айтышты. Жанагы бала кайрадан бул мага ач калганымда мени тоюндурду. Ал жака алып барбайсыңар деп Аллах Тааладан жанагы бала ыйлап жалбарып суранып жатты. Анан жогору жактан буйрук келди. Пендем суранды, пендемдин айтканын аткаргыла деди. Ошентип мени бейишке буйруган. Убакта мен ойгонуп кеттим. Ошол күндөн тарта күнөө кылууну токтотуп, жакшылык кылууну адат кылып алдым деп сүйүнүчтүү окуясын жыйынтыктады. Урматтуу көрүүчүлөр, бул дүйнөгө баарыбыз бир жолу жаралабыз, кайра жаралбайбыз. Ушул күнгө чейин эч бир адам кайра жаралган эмес. Көпчүлүк адамдар айтышат: биз бул дүйнөгө бир жолу келдик, жашап алайын, үй салып алайын, байлык топтоп алайын, элден өйдө жашайын деп. Мен да элден өйдө болбой, текеберлик кылбай, ошол Аллах берген ал акыбал менен сиздердин алыңыздарда сүйлөп турам.
Sözүбүздү улай кетсек ошентип жүрүп бир күн өлөбүз. Андан ары эмне болорун Аллах Таала гана билет. Бирок биз жоктон пайда болгонубузду унутпайлы. Убагында биз уюган кан элек, жаны жок, кийин жан салынды. Жана адам болдук. Эми бир жолу ойлонуп чечим чыгаралы. Азыр видеодогу муктаж инсанга жардамыңызды берүүнү өз колуңузда. Эскертип кете турган нерсе достор. Эң өкүнүчтүү жаш мынакей деп жаңы түтүн булаткан үй бүлө мына деп чыртыкта 2 балалы болгондо жанындагы тирегі болгон, өлө болгон өмүрлүк жолдошу 24 жашында кайтыш болуп, ал кезде Айжан 20 жашта экен. Бүгүн ошол кичинекей чыртыктай балдар чоңоюп, Айжан бүгүн өзү 28 жашта. 10 күндөн бир күн ачылып элек да достор, бир туугандар. Мындай карындаш менде да бар, сиздерде да бар. Мындай аяр мамиле менен карап косунуп бериши чындыгында кыйын абалда турат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, достор. Биз мындан алдын Айжан тууралуу биз маалыматты бергенбиз. Азыр мен аны кайталоо турганын кажети жок деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө достор, убакыт ушунчалык кымбат болуп турган учур Айжан үчүн. Ушул жерде секундтарды санап, гүлүмдөгөн үмүт 4 тууган ортосуна жатат достор. Азыр мынакей түнкү саат 12'de 5 мүнөт калды. Келгенге аргасыз келип отурам достор. Мен просто жүрөгүмдөн аяп келип отурам. Себеби эртеңкини эстете албай ушул жерде 2 баланын энеси Айжан жатат. Достор, азыр элдерге рахматыбызды айтабыз. Келе деп сурай бергенде дагы мындай эмет турам болгону аргасыз, айласыз, кайгылуу. Азыр Сбербанкка чогулган акчанын саны 56 000 рубль болуптур, чогулду. Ал эми Сбербанкта Элеонора деп чыгат экен. Ушул салып аткандарыңызда да Элеонора деп. Анан эл сомдо болсо Кыргызстан боюнча 15 000 сом чогулду. Буну салган бир туугандарыбыз баарына рахматымды айтам, ыраазычылыкты билдиребиз. Анан достор, азыр эң өкүнүчтүүсү биздин Кыргызстандын медицинасынын алы жетпегендиктен бул Айжанды эртерээк чыгарып бул жерден алып кеткиле деген эмени коюп атышат. Анткени бул жакты да түшүнсөк болот. Себеби колунан келгенден кылышты, башка айласы алы жетпей тургандыгын билдирет. Эми достор, менин колумда турган бул 2 дары Айжандын бүгүн ашказанына жана мочалондой дарысын эле ичип, мына ушул 2 таблетканы ичип, муну сиз көрүп турган палатанын ичине жатат. Достор, бул менен адам жакшыра албайт. Сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн көптөн көпөйтүңүз. Бүгүн бул койканы бошотуш керек болуп турат. Ал чыгып кеткиле деп атат. Анткени айласыз, бул жерде эч кандай уже приступ берип баштады. Анан белгисиз убакта, билбейм кайсы убакта ошо больницадан чыгарып коет. Бүгүнбү, эртеңби чыгарып коюшат. Эртерээк ошо леченияга жардам берип коюңуздар деп өтүнөм. Ошо 2 балам жетим калбасын деп жолдошум да ошо каза болгон. Урматтуу кыргыз элим, ошого жардам берип коюңуздар. Жаным күндөнгө аябай кыйналып атам, уктай албай атам, күндүр ошо уктай албай. Уктаганым 1,5 саат. Ошо дубаңыздарды да кылып койсоңуздар. Урматтуу кыргыз элим. Больницадан ошо кандай чыгам, ошодон да катуу сарсана болуп атам. Жакшы эле чыгамбы, балдарым жетим калабы? Ар бир мүнөтүм зарыл болуп атат мага эртерээк леченияга. Мен кыргыз элимди аябай жакшы көрөм. Ошо мага да косунуп жардам берип коюңуздар деп өтүнөм. Кандай болуп атат азыр? Тартылып атабы? Катыш түрүп.
тамак ичүүң аппетиттериң кандайбы? Күндүм азайып. Анан айтсаң Айжан, сен жана айтып атпайсыңбы? Уже врачтар баспай коляскага берип койду, коляска менен отур. Уже сен коляскага отуруп кал. Азыр кабалым ушу аябай оор. Азыр ошо дааратканага да бара албай калдым. Врачтар коляска берген, ошо коляска менен ушу менен эптеп кыймылдап барып, кыймылдап келебиз. Буттарым тромбдон шишип атат аябай. Боордон. Анан боорум мындай бир капталып полный атышып, отура да албайм, жата да албайм. Күндүр-түндүр ошо кыйналып, дуаңыздардан күндө дуа, фатихаларды окуп коюп, ошо Алладан эле суранып, сүйүнүп жатам. Урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөр жардам берип коюңуздар. Мына ушундай достор. Бүгүн кимдир бирөө жашоодогу бир кызыктар менен алектенип жүрүп атабыз. Жашоонун агымы агып атат да кетип атат. Бирок ошонун ичинде достор, мына ушундай жагдайлар бар экен, эстен чыгарбайгача. Бүгүн 4 тууган ортосунан мынтип ден соолугунун жанынын айрасын таппай, жанынан башка эч нерсе кызык болбой мына ушул жерде жаткан адамдар бар. Менин максатым ушул элге менен жеткизип, битке тыйын каражат чогулуп калса, азыр тура калып сата калайын десе, колуна бир ийнелик эч нерсеси жок. Атасы өтүп кеткен Айжандын бүгүн ушундай оор акыбалда, үй бүлөлүк абалы дагы оор бир туугандар. Муну жакшы түшүнгүлөр. Эми үстүндө үй болсо үй сата калайын десе, үйү да жок. Колунун ийне турган эчтеке жок. Эми акыбал оор достор. Айтып жеткизе алгыс нерсе болуп турат. Ушул Айжандын ден соолугун жакшыртып кетишине мүмкүн болушунча жардамыңарды берип коюңуздар, көптөн көп өтүнүч. Эгер азыр Айжандагы ушул кыймылда турган денем кыймылсыз калып калуудан корком. Азамат байке деп, ал сиздерге көп нерсесин айта албай жатат. Жаны кыйналгандыгынан. Ушул алдагы караңгы болгон 2 метр жерге жаштайыман барып жатып калыштан корком деп. Бул жерде чоң коркунуч турат. Бир туугандар, бир өлүм башчылыгы да бар. Бирок ошентсе да Кудай кечирим берсинчи. Ушул балдардын каршында эне атасы жок болгон аскерденсип бүгүн томолой жетим болуп калбашлыгына сиздин жардамыңыз бүгүн өтө зарыл. Сизден көптөн көп суранабыз. Мен ушул түн 12 болобу, мен түнкү 3 болсо да келгенге даярмын. Силерге мен сөзүмдү берем, келгенге даярмын.